Кана эмесе, жашоо окуялары каналы сунуштаган өзүбүздүн калемге таандык жүрөктөгү так аттуу жаңы чыгармабызды баштасак. Ассаламу алейкум, менин кымбаттуу угуучуларым, кадырлуу замандашым. Сиздин сүйүктүү жана жүрөккө жакын каналыңыз жашоо окуялары кайрадан сиз менен ободо. Турмуштун ар бир көзүрмеми тагдырдын татаал сырларын чогуу барактаган ушул мүнөттөрдө менин үнүм сиздин үйүңүзгө, жан дүйнөңүзгө жылуулук алып келсин. Бүгүн биз сиздер менен бирге жаңы жана өтө таасирдүү бир өмүр таржымалына саякат кылабыз. Анда эмесе баштасак. Чыгарманын аталышы мезгилден кечиккен бакыт. Ар бир адамдын жашоосу сыртынан караганда тынч аккан дарыя сыяктуу. Бирок ошол дарыянын түбүндө кандай агымдар, кандай куюндар жатканын бир гана жараткан жана ошол тагдырдын ээси өзү билет. Караңгы түн ичинде шаар кез-кез улуган шамалдын үнүнөн башка эч нерсе укпай терең уйкуга кеткен. Бирок 3 кабаттуу эски үйдүн 2-кабатындагы терезеден дагы эле жарык көрүнүп турду. Бул Алиянын бөлмөсү эле. Ал терезе түбүндө отуруп, колунда эскирип саргайып кеткен катты улам-улам окуйт. Көзүнөн аккан жаш каттын бетине тамып, андагы сыяны өчүрүп жатса да, Алия муну байкабайт. Ал бул катты буга чейин 1000 жолу окуган. Ар бир сөзү анын жүрөгүнө кадалган ок сыяктуу эле. Катта болгону бир нече сүйлөм жазылган. Кечир мени, Алия. Сени бактысыз кылууга акым жок эле. Мен сенин жашооңдон кетип жатам. Бирок жүрөгүмдү сага калтырдым. Убакыт өтөт, балким сен мени түшүнөрсүң. Бул кат мындан туп-туура 5 жыл мурун жазылган. 5 жыл. Сүйгөн адамы Азамат эч бир түшүндүрүүсүз, дайынсыз жоголуп кеткенден бери Алия үчүн убакыт токтоп калгандай болчу. Ал турмушка чыккан жок. Башка эч кимди жашоосуна киргизбеди. Анын бүткүл өмүрү ушул суроонун тегерегинде айланып калды. Эмне үчүн? Эмне себептен ал мени таштап кетти? Алия катты акырын бүктөп, үстөлдүн суурмасына салды. Шамал терезени каттуу каккылап, сыртта жамгыр төгө баштады. Ал бөлмөнүн жарыгын өчүрүп, төшөгүнө жатты. Бирок бул түн кадимки түндөрдөн өзгөчө болоорун, эртеңки күн анын жашоосун түп тамырынан бери өзгөртө турган кабар алып келерин Алия али билген эмес эле. Таң атканда эшиктин каттуу кагылганынан ойгонду. Эшикти ачса, босогодо бейтааныш, көзүнө жаш алган, улгайган аял туруптур. Колунда Азаматка таандык эски саат бар эле. Алия босогодо турган улгайган аялды карап, эмне дээрин билбей туруп калды. Ал аялдын көздөрүндө ушунчалык терең кайгы, чарчоо жана үмүт бар эле. Ал эми анын титиреген колдорунда кармап турган эски күмүш боолуу саат. Ооба, бул дал ошол Азаматтын сааты болчу. Сааттын аркасында Алия өз колу менен ийне менен чийип жазган А+А деген кичинекей тамгалар дагы эле даана көрүнүп турду. Саламатсызбы? Сиз кимсиз? Бул саат сизге кайдан келди? Азамат кайда? Алиянын үнү титиреп, суроолору аркасынан жаады. Бейтааныш аял оор үшкүрүнүп, көзүнүн жашын жоолукка сүрттү. Кызым, менин атым Мариям. Мен Азаматтын акыркы 3 жылдан бери жашаган айылындагы коңшусу болом, деди ал акырын үн менен. Сабыр кыл, алтыным. Баарын түшүндүрүп берем. Мага бир аз суу берип, ичкери кирүүгө уруксат берчи. Алия шашып кетти. Аны ичкери киргизип, ашканага отургузуп, колуна суу сунду. Мариям апа суудан бир уурттап, терезени карап ойго батты. Бөлмөдөгү унчукпастык Алиянын жүрөгүн өрттөп жаткансыды.
Сааттын тыкылдаган дабышы гана убакыттын өтүп жатканын кабарлайт. Алия, Азамат сени абдан жакшы көрчү. Ал өмүрүнүн акыркы мүнөтүнө чейин сенин атыңды атап өттү деп баштады Мариям апа. Кандайча өмүрүнүн акыркы мүнөтүнө чейин дейсизби? Бул сөз Алиянын кулагына чагылган түшкөндөй угулду. Жүрөгү лакылдап согуп, дүйнө аңтарылып кеткендей болду. Кандайча акыркы мүнөтүнө чейин? Ал тирүү эмеспи? Алиянын көзүнөн жаш куюлуп кетти. Мариям апа башын чайкап, чөнтөгүнөн дагы бир түйүнчөк чыгарды. Жок кызым, Азамат мындан 3 күн мурун кайтыш болду. Ал каттуу оорулуу эле. 5 жыл мурун дарыгерлер ага айыкпас дарт, кандын рагы деген диагноз коюшкан. Ал сага оор жүк болгусу келген эмес. Сен анын кыйналганын көрүп, өмүрүңдү кайгы менен өткөрүшүңдү каалабаптыр. Ошондуктан сени өзүнөн муздатуу үчүн таштап кеткен киши болуп, алыскы тоолуу айылга жалгыздыкка качып кеткен экен. Алия бул сөздөрдү укканда денеси карышып отурган жеринен кулап түшө жаздады. Демек, 5 жыл бою ал жек көрүп, мени таштап кетти деп таарынып жүргөн адамы көрсө аны коргош үчүн, анын бактысы үчүн ушундай кадамга барган экен. Ал өзүнүн оорусу менен жалгыз күрөшүп, өлүмдү жалгыз тосуп алыптыр. Ал мага ушул саатты жана бир калың дептерди сага тапшырууну керээс кылды. Ал дептер анын 5 жыл бою сага жазган күндөлүгү. Мариям апа үстөлгө эски калың дептерди койду. Алия титиреген колдору менен күндөлүктү алды. Биринчи барагын ачканда Азаматтын өз колу менен жазылган тааныш жазуусун көрдү. 12 май 2021 жыл. Бүгүн мен Алиямды акыркы жолу көрдүм. Анын мага таарынып ыйлаган көздөрү жүрөгүмдү тилип кетти. Бирок ал менин өлүп жатканымды көргөндөн көрө мени жек көрүп жашаганы 1000 эсе артык. Аны окуган Алия күндөлүктү кучактап, өксүп ыйлап жатты. Сыртта болсо жамгыр дагы эле төгүп, Алиянын көз жашына кошулуп жаткандай эле. Мариям апа Алиянын өзүн жоготуп, өксүп ыйлаганын карап, иштен эзилип отурду. Ал Алиянын далысынан акырын таптап, сооротууга аракет кылды. Ыйла кызым, ыйла. Көз жаш жүрөктөгү күйдүрүп жаткан өрттү басат. Азамат сени ушундай улуу сүйүүңө татыктуу жигит эле. Мен эми өз айылыма кайтайын. Менин милдетим анын акыркы аманаттарын сага жеткирүү болчу. Эми баары сенин колуңда. Мариям апа акырын туруп бөлмөдөн чыгып кетти. Ал эми Алия сырттагы дүйнөнү унутуп, атүгүл өзүнүн бар экенин да унутуп, үстөлдө жаткан күндөлүккө тигилди. Ал титиреген колдору менен күндөлүктүн кийинки барактарын ача баштады. Ар бир сөз Азаматтын үнү менен анын кулагына угулуп жаткансыды. 24 август 2022 жыл. Бүгүн Алиямдын туулган күнү. Ал азыр 25ке чыкты. Мен бүгүн шаарга жашыруун келдим. Анын жумушунан чыгышын алыстан бактардын артына жашынып карап турдум. Ал үстүнө мен алып берген көк көйнөктү кийип алыптыр. Бирок көздөрү, Кудайым-о, анын көздөрүндөгү баягы шаттык, күлкү кайда кеткен? Жүзү кубарып, абдан арыктап кетиптир. Мунун баарына мен күнөөлүүмүн. Анын жанына чуркап барып, кучактагым келди. Мен тирүүмүн, сени таштаган жокмун деп кыйкыргым келди. Бирок өзүмдү араң кармадым. Жөтөлүп колумду карасам, кайрадан кан. Жок, мен туура кылдым. Ал мени жек көрүп унутушу керек. Менин аз калган өмүрүм анын жаш өмүрүн караңгылатпашы керек. Алия бул саптарды окуп жатып, ошол күндү эстеди. Ооба, ошол күнү ал өзүн кимдир бирөө алыстан карап тургандай сезген. Артына бурулуп караганда, эч кимди көрбөгөн соң,
бул жөн гана менин сагынычым деп ойлогон эле. Көрсө, ал чын эле азамат экен го. Күндөлүктү барактаган сайын Алиянын үрөйү уча баштады. Анткени жазуулар жөн гана сезимдер эмес, коркунучтуу окуялар жөнүндө айтып жаткан эле. 15 ноябрь 2023 жыл. Алия, сен билбейсиң, бирок сенин айланаңда коркунучтуу адамдар жүрөт. Сенин жумушуңдагы жетекчиң максат, ал сени жөн гана кызматкер катары көрбөйт. Ал менин шаардан кеткенимден пайдаланып, сага жамандык кылгысы келип жүрөт. Өткөн жумада ал сени үйүңө жеткирмекчи болуп, унаасына салып кеткенде мен анын артынан калбай байкап жүрдүм. Ал сенин суусундугуңа дары кошконун өз көзүм менен көргөм. Сен унаада уктап калганыңда мен анын жолун тосуп, аны унаадан түшүрүп, эсине келтире сабадым. Сага тийбешин, эгер сага бир зыяны тийсе, аны өлтүрүүдөн да кайтпасымды айтып коркуткам. Сен болсо эртеси күнү Максат мырза мага тийбей, жумуштан өзү эле кетип калыптыр деп таң калгансың. Мен сенин көмүскөдөгү коргоочуңмун, Алиям. Мен барда сага эч ким тийише албайт. Кудай мага канча өмүр берсе, ошол өмүрдү сени коргоого жумшайм. Алия бул саптарды окуганда үрөйү учуп, оозун колу менен жапты. Демек, ал 5 жыл бою коркунучтардын арасында жашаптыр. Бирок аны азамат көзгө көрүнбөгөн периштедей дайыма коргоп, артынан көз салып жүргөн экен. Алия күндөлүктүн акыркы барагына жакындаган сайын жүрөгү дагы бир чоң сырды ачаарын сезип, лакылдап согуп жатты. Кадырман угуучуларым, ооба, чыныгы сүйүү бул бир гана бирге болуу эмес, бул жарыңды өзүңдөн артык көрүп, аны алыстан болсо да коргой билүү экен. Ушуну менен биздин биринчи бөлүмүбүз аяктады. Сак саламатта калыңыздар. Кийинки бөлүмдө жолугушканча ар бир үйгө амандык жана бакыт тилейм.